Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен электродинамика бөлүмүндөгү бир нече кызыктуу суроолорго жооп беребиз. Биздин биринчи суроо: эмне үчүн электрленген адамдын жаштары жогору көтөрүлөт? Бизге заряддын эки түрү белгилүү: оң жана терс. Эгер нерсе бир аттуу заряд менен заряддалса, анда түртүлүшөт. Демек, чач бир аттуу заряд менен электрленет, бир аттуу заряд түртүлүшөрү белгилүү. Ошондуктан кагаз султанын тилкелери сыяктуу баардык жактарга тарашат. Кийинки суроо: адамды электр тогу менен оор абалга келтирүү үчүн кандай минималдуу чыңалуу түзүү керек? Токтон оор жапа чегүү чыңалуу болжол менен 30 вольттон башталган учурда болушу мүмкүн. Адам үчүн чыңалуу коопсуз деп саналат. Кургак имаратта 36 вольт, ал эми нымдуу имаратта 12 вольт. Куштарга баары бирдей эч ойлонбостон келип ток өткөрүүчкө тизилип отуруп алышат. Негизи үйдөгү розеткадагы ток 220 вольт чыңалууга ээ. Ал эми алар отурган өткөргүчтөгү чыңалуу андан миллион эсе чоң. Мына ушундай чоң чыңалууда отура берген алар кандай неме деген суроо жаралат. Бул суроого жооп берүү үчүн чыңалуу деген түшүнүктү билүү керек же потенциалдар айырмасы. Бир чекиттен биринчи потенциалды, экинчи чекиттен экинчи потенциалды таап кемитсек, потенциалдар айырмасы деген физикалык чоңдук чыгат. Жанагы мен айткан миллион вольт деген ал бири-биринен өтө алыс аралыкта жайгашкан эки станциядагы потенциалдар айырмасы. Биринчи станцияда миллион потенциал болсо, ал эми экинчи станцияда 0 потенциал. Экөөнүн айырмасынан миллион вольт чыңалуу чыгат. 0 потенциал станциядан миллион потенциалга ээ болгон станцияга карай кыймылга келсек, анда потенциал акырындап өсө берет. 1, 2, 3, 4 демек жогорулай берет. Эми ушул эки станцияны кошуп турган өткөргүчтүн каалаган бир бөлүгүндөгү бири-бирине жакын жайгашкан эки чекит аралыгын ала турган болсок, анда бул жердеги чыңалуу төмөн болот. Мисал үчүн, биринчи чекиттеги потенциал 10 вольт, ал эми экинчи чекиттеги потенциал 10,1. Экөөнүн вольт болсо, экөөнүн айырмасын алсак, андагы чыңалуу же потенциалдар айырмасы 0,1 вольтко барабар болот. Бул деген өтө чыңалуу төмөн. Дал ушул сыяктуу өткөргүчкө куш келип конгондо эки бутун ортосундагы аралык бир нече сантиметр гана болот. Демек, бутун ортосундагы потенциалдар айырмасы өтө аз, башкача айтканда чыңалуу төмөн. Ошон үчүн тогу бар өткөргүчкө конуу канаттуу үчүн коопсуз. Токтун өзү акылдуу. Кайсы жерде каршылык аз болсо, ошол жер менен өтөт. Өткөргүч деген бул токту өткөргүч болгондуктан кушка караганда каршылыгы азыраак. Ток келе жатат. Куш менен өтүү керек же өткөргүч менен кете берүүгө болот. Кайсыны тандайт? Албетте өткөргүч менен кете берет. Куш менен өтөйүн десе, ал жерде чыңалуу аз, каршылык көп. Ошондуктан куш менен өтө аз ток өтөт. Ал кушка зыян эмес. Бирок бул жогорку вольттуу ызымдар коопсуз дегенди билдирбейт. Биз жакынкы эки чекит аралыгындагы чыңалууна гана карадык. Эгер тогу бар өткөргүчтү кармап өзүң жерде турсаң, колуң менен бутуң ортосунда өтө чоң потенциалдар айырмасы пайда болуп, күйүп калууң ыктымал. Кээде чоң куштар дагы жапа чегет. Анткени алар өткөргүчкө келип конгондо канаттары тиет да, эки канаттын ортосундагы аралык чоң болгон үчүн потенциалдар айырмасы дагы чоң болуп, куш жапа тартат, жапа чегет. 1928 жыл Ленинградда жылкылардын кырылуусу болгон. Анткени Ленинградда жамгыр жаап, электростанцияда кырсык болуп, жер бети боюнча электр тогу таралып жаткан. Адамдар эч кандай зыян тарткан эмес, анткени адам басып баратканда эки бутунун ортосундагы аралык кичине болуп, потенциалдар айырмасы төмөн болгон. Ал эми жылкылардын бутунун ортосундагы аралык чоң болгондуктан потенциалдар айырмасы чоң болуп, жылкылар кырылууга дуушар болгон. Электр тогу бар өткөргүч эгер жерде турган болсо, анда жер бети боюнча электр тогу таралып турат. Биз жогоруда алган маалыматтан, демек, электр тогу жер боюнча таралып баратканда, таралып жаткан учурда биз кичинекей кадам менен басуубуз зарыл экен.
Балдар, демек силерде дагы ушундай кызыктуу суроолор жаралып, жооп ала албай аткан болсоңор, анда комментарийге белгилегиле, жооп берүүгө аракет жасайбыз. Саламатта тургула.